Assalamu алейкум достор, каналдын жалпы катталуучулары кыргыз спортундагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Видео жакса сөзсүз лайк басып, алдына пикир калтырууну унутпайлы. UFC уюмундагы биздин мушкер Мыктыбек Оролбай уулу интервьюларында эмне үчүн кыргызча эмес, орусча сүйлөйт деген суроолор пайда болгон. Чынында Мыктыбек дүйнөлүк бул уюмга баргандан бери орусча сүйлөп, көрөрмандарга кайрылып келгенин билебиз. Мушкерибиз дал ушул суроого жооп берип, мунун себеби анын менеджери орус улутундагы Влад Никитин экенин айтып, кыргызча сүйлөсө алып түшүнбөй турганын белгиледи. Assalamu alaikum kırgız elim, spor söyüşçüleri. Көбүңүздөр жазып атасыздар. Неге интервьюну кыргызча бербедиң деп. Менин бул жакта менеджерим Влад Никитин турат. Бул мага орусча перевод кылып берет. А мен буга кыргызча сүйлөсөм бул түшүнбөйт. Ошого байланыштуу мен интервьюну орусча берип калдым. Буюрса бул башталышы кыргыз элим, алдыда жакшы жеңиштер, алдыда жакшы бойлор күтүп атат. Буюрса кыргызчадагы интервью беребиз кийинки алдыдагы беттештерде. Эч кыжалат болбоңуздар кыргыз элим. Биздин каныбыз кыргыз. Кыргыз деп жаралган жигитпиз. Кыргыз элим, баарыңыздар туура түшүнөсүз деген ойдомун. Баарыңыздардан чоң рахмат. Аллах разы болсун. Туура түшүнөсүздөр. Алла Кыргызстан. Let's go! 4G камтуу боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно Медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Мыктыбектин бул оюн албетте түшүнсөк болот. Кыргыз тилин түшүнгөн котормочу болгончо, орус тилинде да сүйлөп турсак каршы болбой турсак дейм. Мыктыбектин кийинки беттешин ким менен көргүңүз келет? Учурда жеңил салмакта 15 мыкты мушкердин 15-чиси болгон Бобби Грин менен чыкса туура болобу? Же андан өйдөрөөк жайгашкан Дэн Хукер жана Рената Майкана өңдүү спортчулар менен чыкканы туура беле. Эми уюм азырынча 15 мыктынын арасынан ага атаандаш бербей турганы менимче анык. Ага карабастан ой жүгүртүп кое берели. Андан да алыс эместербиз. Assalamu alaikum кыргыз элим. Баарыңыздарга чоң рахмат. Сиздердин дуаңыздар менен ушул жеңишке жетип отурам. Мени көрүп турган ата апа, бир туугандарым, мен сиздерди жакшы көрөм. Бул жеңишимди жалпы кыргыз элиме, бир туугандарыма арнайм. Ошондой эле мени көрүп турган Ажообуз президентибиз Садыр Нуркожоевич жана Камчыбек Кыдыршаевич, сиздерге чоң рахмат. Сиздер спортсмендерди колдоп атасыздар. Ошон үчүн биздин спорт өсүп атат. Буюрса кыргызымдын желеги дагы чоң ареналарда желбирейт. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ошондой эле мени колдогон агаларым бар. Баардыгыңыздарга чоң рахмат. Атыңыздарды атабасам дагы көрүп турасыздар. Кудай кааласа дагы көрсөтөбүз иншаллах кыргыздын духун. Чоң рахмат. Кыргыздын мыкты жаш мушкерлеринин бири жеңилип көрө элек Ражабали Шайдуллаев машыгууларын улантууда. Жакында эле мушкерибиз Жапониянын Райзин уюму менен келишим түзгөнү белгилүү болгон эле. Алдыдагы беттештерине ийгиликтерди гана каалайбыз. Мушкерлерибизди колдоп пикир калтырып коюңуздар.